Ne elдің башын айлантып бересіңер. Бұл сіздер бердіңер да мұныч. Қызыл китебин бердіңер, тегиши мен документім бар деп жүрөт да. Мисалы мұны мыйзамсыз болуп атпайбы документи. Ошол жанагы айыл өкмөттүн жери адиси чочоңдо ой адамдай болуп айтыш керек эле. Мечитке келип айланайын жамаат. Мына ушул жерде мына документиңер бар экен, бирок жер мыйзамсыз болуп калыптыр. Ошону биз мыйзамдаштыралы деп атабыз. Ошону айтпаган үчүн анан булардан анан сөз ошондон кеткен. Кичине кызматы бар кишинин баары эле чочоңдой эле чоң. Коркутмай, үркүтмөй, бар билгениңди бар, атаңа бар, энеңе бар, жазам, тартам, мен биягымды минтем деп мына жерге ошондой сөз болгон. 48 гана соту жер мыйзамдаштырылат. Үй, мечиттин, медресенин орду. Башка жактагы кармап алгандар мыйзамдаштырылбайт. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Жумаңыздар кабыл болсун. Абалар, акалар, укалар. Өзүңүздөргө маалым болгондо кичине арыз түшкөн экен. Азыр эми буяк таанысаңыздар керек. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусуна ыйгарым өкүлүнүн орун басары Данияр Төрөгазович Жаныкулов. Мына жерде өзүбүздүн кичине ушул жерден кечээ дагы барышкан экен. Өткөндө дагы прокуратурага жазышкан экен. Ошонун негизинен Данияр Төрөгазович өзү жеринде барып көрөйүн деп өзү келип отурат. Анан жана тиешелүү өзүбүздүн мекеме жетекчилери анан оштон Гипроземдин дагы азамат келип отурат. Анан туугандар кичине анча-мынча азыр түшүнбөй, эмне болуп атат деп мен сурап атат. Мен кичине кыскача неме кылып коеюн. Бул жерде туугандар мечиттин бир чымчын топурагын деле алып чыккан, же мечитти талашкан эч бир адам жок. Ол ушул мечитибиз Кудай кааласа ушул жумалар окулсун, айт намаздар окулсун. Мынал ислам окуу борборунда буда салих инилерибиз, балдарыбыз чыксын Кудай кааласа. Эч ким ол мечит же бул алыгы наркы берки тема жок туугандар. Ушуну биринчи билип алыңыздар. Анан өкмөт келип мечитти талашып атат, өкмөт антып атат, мынтып атат. Бизге кереги жок. Болгону бул жерде болгону. Биздин айыл өкмөттө 1 гектар бак жүрөт кагазында. Кагаз бар, бак өзү жок. 306 контурда 1 гектар бак деп жүрүп атат. Анан биз буну таппай анан мына Гипроземдерге азыр баягы Кабминдин токтому чыккан 291 токтом. Мыйзамсыз салынган ушундай немелерди жана жер мунапысы мыйзамдаштыргыла деген мындай айтканда. Анан ушул жерде 306 контурда ушул бар экен. Биз Гипроземден азыр бизде 8 объекти бар. Туугандар. Бир дагы мөдөйгөн документи жок курулуп калган үйлөр бар биздин Корулда. Бир дагы документ ала албай кыйналып жүргөн. Азыр ушудан 8 үй бар. Анан булардын бардыгын жоосу ушундай жана Гипроземден тактайсың. Каерде турат, каерде жайгашкан, Госком геологиядан алабыз, археологиядан алабыз, жана алдында мурас жерлер жокпу. Ошонун негизинде биз дагы ушул жерде болгону, ушул бакта илгери бак болгон экен, ошол боюнча документ жок болбой калган. Ошону гана мыйзамдаштырып, ошол документтин гана туугандар жок кылып коелу дегенбиз. Мына Алай району боюнча комиссиялар бар бул жерде. Мына администрациянын биринчи орун басары өзү комиссиянын төрагасы, Госрегистр, архитектура бардык, онун ичинде мен дагы бармын. Бир дагы мына азыр ачык эле айтып коеюн, ол бир дагы бир кошумча же маалымат кошуп, же бир жерди мыйзамдаштырып аткан, же болбосо ашыкча үйдү, же жерди кылып аткан жерибиз жок. Бардыгы ачык айкын туугандар, мени билесиздер. Анан болбой эле ушул жерден жазып кичине нерсени кайра чоңойтуп, эми азыр караңыздар, облус прокуратурага суракка барып атам. Анан мынал кече өзүбүздүн мынал губернаторго да барыптыр, ушул эле айылдын тургундары. Туугандар, о мечитти же башканы талашкан эч ким жок. Эмне кылабыз? Анан ушундай кылып эле анан мынал азыр чогулушту жакшы неме кылалы, бир-бирден сүйлөп, сонун кылып, суроо жообу менен ызылдашпай, бирибизге толук түшүнүшүп алалы. Анан мына Айдар акам бу киши ам ушу жазгандын негизинен бу киши дагы бар. Мына
Азамат Ажы Молдакеко барып немеге берилгени обл прокуратурада ушул жактардын аттары бар экен. Аваз Молдон. Анан да бир кичине нерсе, Айдар ака сиз капа болбоңуз. Сизге дагы сөз беребиз. Мынал погрузчик боюнча мен кичине мынал өзүнүн жайыт бар. Отчетун кыл. Отчетун кыл мынал. 1 жылдан өттү. 1 сом пул төлөй элек деп сапарды 2 жол сайсам пулун төлөп атат деди. Анан Айдар акам не болду? Өчөштүбү, башка кылдыбы? Түт деле ушу мээрге келет, 5-6 аксакалга кол койдуруп эле. Ояка таштайт, буяка таштайт туугандар. Туугандар бул боюнча ачык эле айтып коет. Бул погрузчик элдики. Жок, мынал эми туугандар суроо. Ооба, майли онда болсо мынал жак кеткенден кийин чечип алалы туугандар. Сонун. Ооба. Анда эмесе сөз азыр Төрагазы сөзүздө. Кече сиздер барган эме боюнча актыңыз кана мамлекеттик. Канча соту деп эме чыкты сиздердики? Токтомдо 0,48 экен, а Госактыдачы 38. 39,54. Эмнеге андай чыгып калган Госакт? Кадастр барбы? Бар. Эмне себептен андай чыккан? 48 жалпы контролдон баштап айткан. Жалпы 1998-жылы Орал айыл өкмөтүнүн токтомушевтер 48 сотка. Орал айыл өкмөтүнүн Тоғызбұлақ айылында курулган мечиттин айланасына тиешелүү жер аянтын бекитпелүү жөнүндө 48 жер аянтын түзүлгөн комиссиянын негизинде бекитилип берилди. Bunun içine 48'din içine 10 sotikti toxtomduğun negizinde o tiki kişiye üyüge bölüp verip duruyor. Pembesini tutamaz. Çakım ayda Çakım. 48'din içinden bergen mi eken? 48 oşun içinden hep yazılıptı toxtomda. 10 sotik. Anan oşun negizinde bir Ayıldık molda olğanı gen o kişi gezinde. Bul janagı geçe siz aytып atkan moldo salgan üy keyin satıp bergen siz satıp almışsınız, to'g'rimi? Sizgi anda bu önemli on ele sotup ekan. Ооба. Кече билбейм деп жүргөн Муса 15 сот деп айтты. Жерде сиздин китебиңиз кана көрсөтүңүз. 85 экен. Çadan. 80-65. Не застроенные земли квадрат. Застроенные земли. Так. 134-40 квадратных метров не застроенных земли. 865. Участок 8 соток. Жалпы 10 sotik. Жалпы 10 sotik. Анын içinde kuruluşlar деген сөздөрдү. Огороддун курулушун курулмаларын кошкондо 10 сотик чыгат. Бош жери 885 чыгат. Бош жери. Огород 865 экен ошо. Огородуңуз, 4 сотуңузда 4 сот эмес, нар жакта 2 канча эле сотуда жем экен да. Бир эгенде 3 комнат курулмаласы. 1.34 эле турбайбы үйүңүз? 865 болсо эмес, Буларга эмени кантип эмне негизинде бергенсиздер? Госактын. Мечитке буга Мечитке 98-жылкы токтом негизинде. Ошол байкы 2013-жылы системени каттоодо полный мечит болуп катталган. 2003-жылы системени каттоодо жери катталган экен. Жери катталганда земля инспекция эме кана Гипрозем кана эмне дейт эмесинде? Категорияда эмне турат? Картада эмне дейт? 360 контурда убакыт деп турат. 92-жылкы маалыматтар боюнча. 92-жыл. 92-жыл боюнча. 360 контур убакыт. Канча газ? Газы 1,6 экен жалпысы. 360. Сарбык. 1 гектары баа экен да. 60 соттогу. Masalən 6'sı. 60 соттогу. 1 гектары. Кайсы населенный пункт эмне? Кайсы населенный пункт?
жалпылай көргөзүп айтты, бирок бул ошол үйдү калп кылышты көргөзүп да. Ушун наранда үйлөр бар. Жанында Категорияда айыл чарба багытындагы жер. бак, айыл чарба, 1 гектар жер, айыл чарба багытындагы жер. Анан кийин эмне проблема болду? Гипрозелден барып тактап категориясы эмне, картада эмне деп турат, чыгарып мыйзамга келтирип койгон. Бул мындай болуп атат да, Данияр Карагөзович, Орул айыл өкмөтү менен 7 жарым кайрылып атат. 291 менен мыйзамдаштырып бергиледи. Анан айыл өкмөт бардыгы ушудан башталып атат. Жок, бул 291-ди мен түшүндүм. Орул айыл өкмөтүнүн эсебинде турган бак деп мечитти мыйзамдаштырып коелу. Бул айыл чарба багытында жер болгон менен токтому жана 291ге ылайык келет. Ушуну гана мыйзамдаштырабыз дегенде кашасы чыкты. Мына болгон эле ушул мыйзамдаштырып коелу деген. Өздөрүнө Орул айыл өкмөтүнүн эсебинде турган бактын ичинде үй, анан мына мечит турат. Мен аны айткан жокмун. Гос регистрге мына гос актын айтып атам. Эмне элдин башын айлантып бересиңер? Бул силер бердиңер да мунучу. Кызыл китебин бердиңер, тиги киши менин документим бар деп жүрөт да. Мисалы мунуку мыйзамсыз болуп атпайбы документи? Кызыл китебин бир туалетке апарып коюп койсун да бул жер. Эмнеге башын айлантасыңар аны? Айтпайсыңарбы? Бул жер бак. Категория боюнча сеники туура келбейт. Бардыгына патрата бересиңер, анан түштөн кийин баарың жинде болуп каласыңар. Мынтип биякта карап, биякта карап. Ошондон чыгып атат да ызычуунун бардыгы. Эгер документ мынагылар болбосо эмнеге эл ызычуу чыгарат? Системный каттоодо катталып калган үчүн Баарыңар эле ошо системныйга такайсыңар да. Бир нерсе дерсине системный. Мындай иштеп койсоңор болот да, ашып кетсе 8 объекткенде ушул жерге келсеңер мисалы. Чыгарсаңар болот да мунун бардыгын. Бул каяктан келген нерсе, мечитти куруп атат. Мунуга элдин бардыгы акча чогултуп атат экен. Бул каерге курулуп атат, эмне себептен курулуп атат? Ушунча кызмат туруп бир гектар бак таппайсыңар. Бул эмне деген нерсе? Целый айылды жоготуп деле таппай калат экенбиз да. Неңиз мечит. 1 гектар бак таппайсыңар. Мына ошондон кырылыш туурабы? Чыккан ушундан башталып атат. 1 гектар баг. Эл айтат, бул жер баг эмес дейт. Айыл өкмөттүн 1 гектар багы бар. Мындан 1 айылдан кийин ошол жакта турат. Ал өзүнүн багын жашырып, мына жерди бак кылып көрсөтүп атат деп атат. Элдин пикири ошол болуп атат. Элде эмне күнөө? Мен деле ошентип ойлойм да, мисалы, карабай. Эң туура. Азыр бул жериңиздердики мындай болот. Могу жер мына 1 гектар 60 соту жер экен деп туурабы? Жок, 60 экен да. Жок, жалпысы. 1.60 болот. 1.60. 60ы тиги курулушта жүрөт туурабы? Калп кылышын жерде. 1 гектар бак деп жүрөт. Эми бул жериңиздердеги алдагы алган документтериңердин бардыгы мыйзамсыз. Бул китеп дагы, тиги кызыл китебиңиз дагы сиздики дагы. Азыр президенттин жарлыгы бая билесиңер. Президенттин жарлыгы чыгып демилгеси менен ана 291-чи токтом кабыл алынган. Мунапыс деген сөз эмне? Мунапыс деген мен мурдага кетирген күнөөлөрүңөрдүн бардыгын кечирдим. Ушул жагын мыйзамдаштырып алгыла. Анан мындан ары мыйзам буспагыла деген сөз. Адам өлтүрсөң да, башка кылсаң да, эмне кылсаң дагы мен эми сени бая кечирдим болду. Кудайга койдум, жасалган иш жасалыптыр. Могу жагыңды мыйзамдаштырып ал деген маселе да мындай алганда мунапыска келгиле деп коет го кыргыздын сөзү. Ошол жөнүндө президенттин демилгеси болгон бул. Жана кыйналып жүргөн эл үйлөрдү салып алган, бирок кызыл китеби жок, прописка кыла албайт, эч жерге документке кое албайт, эч нерсе кыла албай эле жөн эле жашап кирип чыгып жүрөт. Бирок үй анык эмес. Жер анык эмес. Үйдү ошол салган, бирок жер анык эмес. Анан ошону тактап, аныктап коем. Ушул жагын мыйзамдаштырып бергиле деп анан ошол токтом чыккан. Ошол токтомдун негизинде мына акимдин 1-чи орун басары ошол комиссиянын төрагасы. Ар бир райондо акимдин 1-чи орун басары төрага комиссияда. Анан мунун ичинде айыл өкмөтү бар, кадастр бар, тиги архитектор бар, бүт бардыгы кирип ошолорго арыз түшөт. Мисалы мына сиз барып арыз жазасыз. Атыңыз ким эле? Айдарбек байке. Сиз барып арыз жазасыз. Мына комиссия менин үйүм бар. Да меники мыйзамдаштырып бергиле. Ушинтип куруп алгам же сатып алгам мынча жыл болду. Эң негизгиси 2021-жылга чейин курулган үй болуш керек. Мына 2022-ден бери бая түндөп кургандар, токтом чыккандан кийин түндөп бар фундамент куя салгандар, башкалардыкын бардыгын буздуруп атабыз. Ал бузулгандан тышкары 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. 109-чу токтом бар өкмөттүн. Президент жанагы демилгени көтөрүп, мунапыс жөнүндө жарлыкты жарыялагандан кийин куюлгандын бардыгына жазага тартуу боюнча 5 жылга камалат деп туруп, ак кара менен жазылып турат 109-чу токтомдо.
Азыр 109 менен ошондой мыйзамсыз салынган жердин бардыгын буздуруп атабыз, үйлөрдүн бардыгы. Сиздики 291-ге жатат. Мыйзамдаштырып берет сиздики. Болгону комиссияга сиз арыз жазасыз. Комиссия келип жериңиздин бардыгын өлчөйт, үйдүн бардыгын өлчөйт. Мына азыр өлчөп чыгышыптыр да. Алдагы китебиңиз менен бардыгын карайт дагы, анан ошол китепке ылайыктап сизге мыйзамдуу түрдө жериңизди трансформациялап берет. Мындай алганда мына жер баг эмес, калктуу конушка кирет. Болду. Категориядан категорияга которулат. Ошонун эсебинен анан мечитке документ жазап берет. Мечиттики. Медресенин документин жазап берет, ченеп туруп бул жерди. Ошо менен сиздердики мыйзамдуу түрдө силер ээси болуп каласыңар. Мечит бул социалдык объект катары, бул менчик эмес, билесиздер. Социалдык объект катары бул айыл өкмөттүн балансында турган социалдык объект. Мечит деген. Ким курбасын аны? Бир жерде баланста туруш керек да. Мисалы бир нерсе болуп калса эртең бирөөдөн акча сурайсыздар да. Оңдойлу, түздөйлү, бир жери тешилип калды, башка болду деп. Ошонун бардыгын жасап бере турган бир мамлекеттик орган болуш керек. Бербейт да. Бул айыл өкмөт. Мечиттин ээси, мечиттин ээси. Мындай алганда айыл өкмөтү болот. Айыл өкмөттүн балансында турат. Эртең мечит бир нерсе болуп кетсе, башка болсо айыл өкмөт мыйзамдуу түрдө жооп берет. Ошон үчүн жанагы документти мына мыйзамдаштырып бардыгын алгандан кийин ГОСАК мамлекеттик айыл өкмөттүн архивинде турат, сакталуу турат ошо. Мечитте эч ким талашып ала албайт, эч ким эч нерсе кыла албайт бул жерде. Жанагындай башка жерге алып кетейин же меникин сеникин жашырып коеюн деген маселе болбойт бул жерде. Андай эч кимдин эки башы жок. Эки башы бар эле киши менен бир башым кете берсин, бир башым менен жашай берем деген киши ошондой кылбаса, ага чейин эч кандай андай маселе болбойт. Эми бул жөн эле түшүндүрүп кое турган маселе экен элгечи. Чыгып эле айланайын аталар, мынандай болуп атат деп. Анан келип эле жок, бүт бардыгы мындай да, кичине кызматы бар кишинин баары эле чочоңдоп эле чоң. Коркутмай, үркүтмөй, бар билгениңди бар, атаңа бар, энеңе бар, жазам, тартам, мен биягымды минтем деп мына жерге ошондой сөз болгон. Ошондон анан элдин ичинде анан чыгат да эл деген. Бу жерде алган жатат экен, тартып алат экен, башка кылат экен, жөн эле түшүнбөстүк да. Ошону түшүндүрүү ишин жүргүзүш керек. Эл менен жашаш керек, айыл өкмөт деген эл менен жашаш керек бир-бирге. Башка бир жерде проблема болбош керек. Негизги мына бир эмеңер бир азыр канча болуп атат жерден анык чыккан жер? Фактически. Канча тарткан? 39 элик. Жок, ары менен мечиттики. Жалпы жер кошулганда азыр 63 10 болду. Бирок дагы кошумча жерлер болуп атат. Сону ал жака бет. Үстүндө кошуп алган жерлер бар. Кимдер тосуп алды? Мечитке. Мечиттин территориясы алды. Жок, ал мен 63 болду деп, 63 болду деп коелу. Үй менен мечиттин орду калганы каякта? Аздан турагыз уруксат берсеңиз мындайда эми туугандар. Ал жердеги жерди дагы ошол убакыттын айыл өкмөтү берген ошолорго. Болотбек Токур аканыкин берген. Анда туруп түшүндүрүп койгула. Жерде эмне бар азыр? Үй салынганбы же жөн эле турабы? Кеткен эскиден. Мендей да. Бул жерде ана сатып аканы көз турат. Бу жерде ушул монадалар же меники. Бул жерде ошо менин аялым пенсияга чыккан колхоздун багы экен, тууру. Биздин чоңтабыздан калган бак. Сатып ака о кыркымга немеге көксүгө алайга жетпей калган үчүн отун деп калмырда бар ушул жерде тракторист. Жок. Тракторист менен ошол жерден өрүктөрдү мен сүздүргөнмүн. Ана токтогула. Анан кийин бул жерде мен жашап атканын мен айтайын. Анан бул жерден азбеже селсебет эле бул жер бузулуп кеткенден кийин мына жерде ким окуган ушул жерде мектепте? Сатып окугансызбы? Мана сен окугансыңбы? Ошол мектептин ордуна мен үй салганмын. Бузулуп совсем чалдап чыгып кеткен. Менин муну кожо адам неме отурган. Анан калгандан кийин мен салганымда мага Азбежен убагында, бул Азбежен убагында колхоз малында мага жер берген 23 сом немеге төлөп мен жер алганмын. Кийин 2007-жылы кызыл неме жазылып, мына ошодон мен мага тосуп беришкен. Анан мына масжидтен, эски масжидтен мынада мына Канатбекке барбы? Канатбек көз мына жерден дуалын уруп, үстүн жаап, гана биздин акыбызды масжид төлөй албаган. Ормон агай неме раматлык немелес, кассир эле, туурубу?
Ошол касиле ана бизге төлөй албай, менин ошо максатбек мен бир тууган агам туурулап кеткен мени өкмөт боло коюп. Ушуну ал мен мындай мен салайын дегенден ол да ого деле тийбеді, ана мен жерим була фото койсун түнү кайра мен арызданып келгенде мачит токурма мачиттин үстүн жаап албагандар шүпүр берген. Жерин алды, мен кайра эмгегиме ошол жерди кайра өзүмдүн жериме өзүм алганмын. Акбет чечип берген кызыл китебим бар, мен буларга чейин эмес колхоз малын алганмын. Мына тиликтер турат. Мына турат. Ол меники бар. Турган бар. Барды меники турган. Мына уруксатма. Эме Тур, молдо. Тур Такта, мен айтып берейин, анан айтасың. Бул жердин тарыхын мына мен билемин. Бул жер Данияр Төрөгулович өзү колхоздуку болгон. 1 гектар бул жер. 1 гектар мына контордун астында турат бак. Ошол 2 гектар жер бак болгон. 90-жылы азыр кең жылга да бак жок. Аз туруп мен айтып берем. Палатага туруп турум. 90-жылы ушундай саясат жүргөн. Ар бир айылда үгүт бир-бирден. Аксакалдардын үгүт насаат азыр туруптурлар үгүт насаат үй салынсын деп чыккан. Ошол мезгилде мына жерди көргөзгөн колхоздун раиси. Ушул жерге үгүт насаат үйү, чайкана бүт барып салынсын деп. Ушул жер элдер туура айтасыңар 1 гектар болгон фактически. Ошо азыр туруп мен жетем ошоңго жетем. Ушул жерге сала баштап ана башталган чайкана ашар жол менен только. Чайкана анан кийин чайкана болбойт экен. Муну биз мечит кылабыз деди. Анан мечит кылып 90 колхоз жоюлуп атканда жанагы 25% госпондуга өт калтырганда жерде. Ошол жердин комиссиясы, айылдын комиссиясы ма, колхоздун комиссиясы. Бул жер эч кимге калбасын, только мечитке гана калсын деген токтом чечим чыгарышкан. Эч кимге тийбесин, айыл өкмөткө ham тийбесин. Айыл өкмөткө 1 гектар мына бакты контордун астындагы бак. Ушуну гана өткөзөбүз. Бул жер только мечит болуп калды, мечитке калсын деген. Андан кийин 96-жылы Сел-Севити дагы жоюлду, башкасы дагы жоюлду. Айыл өкмөтү болуп түзүлдү. Az туруп. Айыл өкмөт болуп түзүлгөндө мен башкы бухгалтер элем ошондо. Мына мечитти Алмаз Осмонов келип бүтүрүп, бардыгын неме кылып, ачылыш кылып, бүт барын бүтүрүп, мечит кылып койгонбуз. Бирок документтин кагазы жок болгон. Кийин мечит бүткөндөн кийин молдо жок болуп калды. Молдо жок, анан бир тажик молданы алып келгенбиз мына немеден, Мурдаштан жалдап. Ол тажикке үйүн даярдайбыз, акчасын беребиз, бүт шартын түзүп беребиз деп тажик молданы алып келип ушул жерге молдону иштеткен. Мына аксакалдар турат. Анан кийин ушул жерден аксакалдары о тажик молданы кудулай баштаган. Чукулапчы. Анан тажик молда кеткен. Тажик молда кеткенден кийин да бир 2-3 ошо местныйлар болду. Аны дагы кетирдик. Кудулап атып. Андан кийин кең жылгадан Азамат деген молда жаш бала эле үйлөнүлүк. Ошо үйлөнбөдү точно билбейм. Оштон бүтүп келген. Ошону алып келип молда кылды. Молда кылганда анан кийин аксакалдар айыл өкмөткө барып, мына эзе өтүп кетти. Өтпөгөн Сатыбай эке турат, Мыймаш экелер турат. Ушуга мына бактын четинен, биздин багыбыздын четинен, жерибиздин мечиттин жеринин четинен 10 сотик жер бер. Ушул бизге түбөлүк молда болуп калсын деди. Кетпесин деп. Макул деп анан ол 10 сотикке чечим чыгарып берген. Бирок биз айыл колхоздон айыл өкмөтүнө өткөзүп алганда 25% жана госпондуга өткөндө бул жер жөн эле мечитке калып кеткен. Фактически бак мына контордун астындагы бак 1 гектар бак ошол мен кол коюп өткөзүп алганмын. Бул жак азыр туура айтты, бүт баары өкмөткө карайт деп. Айыл өкмөтү түзүлгөндөн кийин айыл өкмөтүнүн паспортун түзгөнбүз. Паспортто азырга чейин карасаңар айыл өкмөттө турат, мынчалык кызыл китеп. Ошондо бул мечит деп киргизгенбиз. Мына аксакалдар жуунсун деп айыл өкмөтүнүн эсебинен мынаны баняны салганбыз. Жума намазынын астына келип туруп, постоянно жуунуп, анан кийин намаз окугула деп мына баняны салып бергенбиз биз. Биз айыл өкмөтүнүн эсебинен. Анан бул жерде азыр
талаша турган эчтеке деле жок туугандар. Бул жерде азыр мына жанагы 291 токтом менен буларга менчиктештирип берейин десе эле, как будто айыл өкмөт буну жеп алды, ичип алды, өзүнө менчиктештирет деген эле бузуку каптар. Атак мечиттин өзүнүн документи бар. Айдардын өзүнүн токтому бар, кызыл китеби бар. Буну өкмөт эч ким тийишкен жери жок. Мен өткөндө өкмөткө келип туруп айтканмын, өзүнө эскертип так айтканмын. Sen barıp meçitke barıp durup barın düşündürüp ayt. Ağın ak, karasın kara dep aytkındı. Tura mı? Buna men dagı 12 yıl hökümet boldum. Men ketkenden keyin şu yerdeki kişiler çağırgan. Şerik. Ayıl hökümetin kantorun kulup mençikleştirip alıp ketip kalıptır. Hazır arendaga oturup koyuptur depçi. Arenda hökümette işlegenler arendaga oturatmış. Oşonday söz bolgon. Mınандай boldu. Barıp meçitke barıp aksakaldarga düşündürüp koy. Kagazdары бар. Mınal жерде Avaz molda dagı ol özü arızdı жазбаптыр. Advokatına jazdırıptır. Tavernosta бирөөгө бериптир, ошол жазыптыр арызды. Мен барып облус прокуратурага барып сурак берип келдим. Болгон азыр кандай кеп айтсам, бул боюнча менин билишим боюнча ушул мечиттин жери боюнча бир мен ушул 15 yıl главный бухгалтер болуп иштедим, 12 yıl айыл өкмөт болуп иштедим. Bir 100 жолу арыз болду. Бирок жыйынтыгы арыздын жыйынтыгы ошол. Мен ошол айткан сөзүмөн эч кайта элекмин. Ошол түшүнүк катымды азыр уктап деле жазып бере берем. Кудо ошол бойдон. Кече дагы ошондой жазып бердим. Эч о жерде бу жерде бирөө менчиктештирип, бирөө бул жерде сатып алып неметкен жок. Просто силер туура түшүнбөй, райондогу областтан келген кишилерди баарын ора кылып атасыңар. Менде болду, суроо болсо бергиле бер, жооп берем. Мен да сүйлөп Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga çekiş maqtular bolsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salatlar olsun. Bizden negizi arızdangandan başında men özüm turamın. Ayıldın moldosu katarında advokatка davernis bergenmin. Bunu nege arızdandı degende sebebi bunday oldu. Былтыры Күзгө Малле Корлайлы өкмөттүн жер адisi документтериңизди алып келиңиz. Сиздин документтериңиz мыйзамсыз болуп атат. Трансформациядан өтпөй калыптыр. Корлайлы өкмөтүндө 1 гектар жер жок болуп атат. Айыл өкмөтү буну испандык менчикке өткөзүп алыптыр деп жазып. Буну испандык менчикте турат да бул айыл өкмөттө. Сүйлөй берсин, мен болгонду айтып атам. Сүйлөй. Эми мыйзам талаасында иш алып баралы. Шариатта деле ошол мыйзамга важип деген жер бар. Угуп туруңуздар. Анан мен бул биздин китебиз болсо, көк китебиз бар, бүт бардыгы документи болсо, бул кандай онда бизге кагаз берип коет деп, чын айтканда ошол юристтерден сурадым. Сурап, анан тактадым. Одон мурда иштегендерден сурадым, тактасам айтты, силерге деди мыйзамсыз болгондугу үчүн 90 канчанчы жылда системдик каттоо болгондо бак болгон туру деди. Ошо системдик каттоо болгондо менчикке берилген бул жер. Ошон үчүн документ алганда колунда документ турбайбы деди. Анан онда мындай болуп турду айттым. Ачык айткан жакшы да. Будан канча жыл мурда Корлайлы өкмөтүндө 1 гектар бак таба албай конторду көрсөткөндө, мына бак дегенде госреестр келип чыгып, ошол жерде алдына прокуратурада соттун кагазы турганча. Ошол жерде талашып отуруп, контор эмес экен, бул Турганбай Жаныбекке тоскон жер экен деп аныктаган экен. Эми ошону силерге алып келип отургузуп туруп, өзүнүн багын менчиктештирип алып туруп, ушунун трансформаторун өткөзөм деп аткан турбайбы деген түшүнүк келди. Анан бизде ачыгын айтайын, анан мен муну кандай кылсам экен деп бүт документтердин бардыгын адвокат жалдап туруп апарып берип, ушунун чын төгүнүнө жетип бериңиздер деп. Анан кийин бизде ачыгына өзүңүздөр көрүп турасыз, биздин мыйзамсыз болсо документ бербеш керек, документ турсуңар сели. Анан кийин ошон үчүн биз сизге барганыбыз, прокуратурага арыз жазганыбыз, мына акимчиликке кат жөнөткөн бардыгы ушул. Башка биздин бирөөнүн каматалы, бирөөнүн жерин тартып алалы деген жокпуз. Биз ушул мечитибизди гана коргоп калалы деп. Эгерде азыр ушул ФПСтин жери деп таанып турган болсок не болот десем, кыйындар айтты, мен ачын айтайын, кыйындар айтты ошо. Мыйзам түшүнгөндөр айтты, ФПСтин жери деп таанып турган болсок не болот десе, автоматик колуна китеп жокко чыгат, мыйзамсыз болот биринчи.
Экинчи бул жерди трансформацияга жөнөтөт. Ол жерден 99% гарантия өтпөшү күмөн бар. 10% же 1% гана өтөт. Болбосо өтпөйт. Онда не болот десе, онда бул мамлекеттин жерине мыйзамсыз мечит медресе салганлыгы үчүн жокко чыгып кетет дагы. Бул үйүңө мечиттер жеткизилген үй, медресеңерде садик болот да деген үчүн биз жалпы жамаатчылыкка биз бирөөнү каматалы, бирөөнү артынан чук коюлу, бирөөнү жер тартып алалы деген жок. Гапты кыскасы ушул. Болду. Ошол сен айткан документке, Айдардын колундагы документке 2003-жылы мына мен кол койгом. Системдик регистрде. Бул Айдардыки, бул мечиттики, аваздыки да. Анан кагына барасың? Азыр эми бул мында аксакалдар. Тура ошол эми айда? Тура да. Мен кол коюп деп этпесем булар каяктан документтер? Мен жөнүндө кыйкыра бербеңизчи. Жок, чында болду. Туурасында чечип берип коюп этпелеңиз. Мен ошко барба айттым мынандай ушундай. Эми азыр мындай. Мына сиздердин жанагы жаран катары чуркап атканыңыздар арыз жазып башка туура. Силер өзүңөрдүн укугуңарды коргойм деп бара турган жерге бардыңар. Мына аталар барып кече коңгуроо кактı. Бул кишиге эмненин азабы? Ушул жерден тетик Ошко барып анан бирөөгө даттанып, мисалы, мечит үчүн. Туурабы? Бул кишиге кызыкчылык болгон үчүн, ушул жер мечит болгон үчүн анан барып атат. Барганыңар туп-туура, адан эч ким мындай кыйкым издебеген. Бирөөнү каматат экен же бирөөнүн жамандаганы барыптыр, башка кылыптыр деген нерсе эмес. Адам түшүнбөсө барат. Ошол жанагы айыл өкмөттүн жер адиси чочоңдобой адамдай болуп айтыш керек эле. Мечитке келип айланайын жамаат. Мына ушул жерде мына документиңер бар экен, бирок жер мыйзамсыз болуп калыптыр. Ошону биз мыйзамдаштыралы деп атабыз. Ошону айтпаган үчүн анан булардан анан сөз ошондон кеткен. Мен анан эми мындай. Мына азыр келатып дагы жолдон адамдар тосуп алып бир жерден сүйлөшсөк айтып атат. Ушу 291 менен биз мыйзамсыз жерге үй салып алган экенбиз. Ошонун документтерин мыйзамдаштыралы деп берсек, айыл өкмөтү 15 000 сомдон акча сурап атат. Ошону мыйзамдаштырып берген кезде. Баарыңыздардын кулагыңыздарга күмүш сырга. 1 тыйын акча берилбейт. Мына комиссиянын төрагасы турат. Эгер ошондой мыйзамсыз жериңер болуп, үй салынып калып, бүгүн 291 менен мыйзамдаштырууга туура келип атса, 1 тыйын акча эч кимге мен ушуну ала кой, мурага чай иче кой деген акча берилбейт. Бекер жасап берилет. Бирок төлөй турган акчаңыздар бар. Мыйзамдаштырып комиссия мына ушул жер мыйзамдуу деп тапкандан кийин сиздерди госрегистрге жиберет. Госрегистрге барасыздар, архитектурга барасыздар, документтерин жасатасыздар мынонун бардыгы. Анан ушул үчүн төлөм бар. Мамлекетке төлөй турган бул мыйзамдуу төлөм. Аны айыл өкмөт дагы, акимчилик дагы төлөп бербейт. Ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн участок үчүн мисалы өзүңүздөр төлөп аласыздар. Бул только ушул мыногу документтер үчүн гана кызмат. Мамиле архитектуранын, госрегистрдин жана кадастрдын көрсөтө турган кызматы үчүн гана акы. Бирөөгө чай иче кой же башка кыла кой, меникин жасап берип кой деп 1 тыйын акча берүүнүн кереги жок. Эгер ошентип сурап аткан болсо, анда ачык эле кайрылыңыздар келип. Акимиңер турат, айыл өкмөт укпайбы, аким турат, аким укпайбы, бизге баргыла. Биз өзүнүн деңгээлинде жазасын беребиз. Анан эми мурогу жер боюнча 48 медресенин орду дагы, мечиттин орду дагы чыгып атабы? Чыгат. Экөө биригип 48 бе? Жок, мына үй кошулуп 48 менен кошулуп 48. Мечит менен үй. Мечиттики 0,39. Бул 39,5 сот. Так, үй менен. Жок, үй менен 48. Жок, үй менен 0,48 чыгып атабы? Медресе канча чыгып атат? 39. Медресе өзү 39. Жок, экөө биригип. Жок, медресе 39. 39. Жалпы 48. Анау дарактарды тотко. Мына сүйлөп атам, мечит менен бул кошулуп 39 сот болот, мына жер кошулат. Ооба. Ошентип айтсам, экөө кошулуп 39,5 сот болот. 39,5. Ошондо үй менен кошкондо 48 эле болот. Медресе да, мечит да. Ооба. Бирок аркасында немеге дегенде коюп туруп, ошол жери менен чыгат. Көрө туруңар, 48 соту чыгып атат. Бер жагынан алганда 50 болсо 52 соту мына жерде жок да азыр, туура? Бар, ашыгы менен андан да. Кайеринде? Мына ал жак мына аркасына она терекшемен тосулган азыр мына жана 10 соттук дегенем уже 23 чыгып калды. Азыр эмес тиги мыйзамдаштырууга келгенде мына үйдү мыйзамдаштырабыз. 10 соту туурабы?
Бул мына жерде мына тоо этегине дейин созуп койгон мына жол, бул капталдагы жол, бул мына мечиттин орду, эски орду. Бул азыр чыгат. Бул мына участок, анал участок. Жок, мен түшүндүм муну. Мына азыр мыйзамдаштырууга келип отсаңыздар, мыйзамдаштырууга келгенде азыр үйгө мына мыйзамдаштырып бересиңер 10 сотуну. Кадастр, правы? 10 соту. Токтомундагы. Мечитке токтомунун бардыгын жасап бересиңер. Ал 10 соту. 10 соту. Мечиттин орду, медресенин орду 39. 39 жарым. Аны мыйзамдаштырып бересиңер. Калган жерди кантип мыйзамдаштырасыңар? Үстой жерди эмне мыйзамдаштырып? Ошону ачык айткыла деп атам. Багазевич, мынандай да азыр ошону жана айтайын дегенде неме болду. Мына эми туугандар мындай мыйзам. Отуруңуздар. 291-чи токтом жобосу менен чыккан Орул айыл өкмөтүнөн 7 жаран кайрылган. 7 тең комиссия индивидуальный бардык. Шерикбаев Алайбек, Апишев Каныбек, Маматумаров Жаныбек, Темирбаев Чолпонбай, Муратов Төрөбек, Калмуратов Мама Расул, Азимов Нурбек. Будан жана жем саткандын фамилиясы ким эле? Төрашевдүкү немеге салып алган үлүш жерине. Немеден тиешелүү иш кагаздар келгенден кийин ушу жетөө менен иш алып барабыз. Бардыңар документи жоңар кайрылсаңар болот, дагы деле кечинмес. Анан айта турган бир нерсе 50 сотук, 70 сотук жерлерди тосуп алган. Эң акыркы Орул айыл өкмөтүнүн токтомун алабыз. 12 сотуктан деп чыккан, 12 сотук гана жер берилет. Калганы Орул айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчиги болот. Азыр эртең мына жерде бул бала арыз менен кайрылат. Арыз менен кайрылгандан кийин узун туурасын ченейт. 10 сотуктан ашыкча жерди айыл өкмөт алат. Мына жерди дагы алат. 10 сотук 48 болсо 38 сотук ровно мечитке калат. Эгер райондогу тиешелүү мекемелер 10 кортундусун берсе, мынанын арасынан бирөөгө гана МЧС, электр тармактар ишканасы, десятканын алдына же Высоколдун алдына салып алдың десе берилбейт. Эгер МЧС будан кооптуу экен, мынага болбойт десе, ага дагы берилбейт. Райондук комиссиянын арасынан ошол бир адам, бир ишкана өзүнүн немесин абасына айтет деп доводун түшүндүрүп берсе, ошого анан бардыгы 10 кортунду берсе, анда берилет. Эгер араңарда дагы берелектер болсо, пожалуйста, бул мынанын чыкканынын бир эле себеби бар. Ажака дагы, бул жактагы айтып атат. Бул болгон ушуну гана мыйзамдаштырып. Бул силердин үйүңөрдү эч ким талашайын деген жок. Мына кече 45 үйдү мыйзамдаштырып бердик. 98-жылы жер титиреген Акбосокодо. Бардык жерге Акбосокодон берки жалгыз арчага үй салган 45 жаран. Багыты айыл чарба багытындагы жер, бирок о жерде адамдар чоңоюп, уже неберелер чоңоюп калган. Ошону мыйзамдаштырып бердик. Болгону айыл чарба багытындагы жерди калпты конушка гана өзгөртүп бердик. Мынаны бак деп талашып атасыңар. 306 контур айыл өкмөттүн балансында, кадастрдын балансында бак деп турат. Ушу бакты чыгарыш гана максат. Мечитти алып кетебиз, үйдү бузабыз, көчүрөбүз деген жок. Анан жанагы айткан адамдарга акча сурап атат деп, ким сураса айткыла. Комиссиянын төрагасы мен мына аркамда комиссиянын курамы турат. Мына сурап атат деп айткыла. Ошондо 52 угуп туруңуздар азыр. Мына 48 эле соту. Угуп алыңыздар. 48 гана соту жер мыйзамдаштырылат. Үй, мечиттин, медресенин орду. Башка жактагы кармап алгандар мыйзамдаштырылбайт. Канча дедиңиз бу? Жерди кыскартып койгон атат. Жок, мечиттики 39 деп атпайт. Мечит менен медресе 39 да. Ошондо да мындай кичине бир 15 топ. Шуну кошуп коюш керек. Айыл өкмөттүн балансасына өтөт. Мыйзам 291 жобо. Фундаментке курулуп алган үйгө 2021ге чейин гана чыккан. 2021-нде бардык жыйындарды айтып атабыз. 5 жылга чейин эркинен ажыратылат, курган адам бузат деп. Мына дагы түшүнүп алгыла, анан дагы эртең мынаны тартып алды дебегиле. Болгону эч ким тартып албайт, муниципалдык менчикке өтөт. Анан дагы бир нерсе, бул мына муниципалдык менчик.
Мына ал муниципалдык менчик светин айыл өкмөт төлөйт. Бол жакшы. Бардыгын карайт. Өтө жакшы. Анан кийин бул сизде турбаш керек. Бол берди мына азыр карма. Мына берин колуңуздан алып койсом жаман көрүп атасыз. Жаман көрбөдүм. Мындай азыр кое туруңуз. 0 кана жанагы токтомдо канча турат? 0.48 турабы мечиттин жери? 0.48 деп көрсөтүлүп турабы? Айыл өкмөттүн токтомунда. 0.48. Мечитке 0.48 жер жасап бересиңер. 0.39 эмес. 48 токтом боюнча жасап бересиңер. Токтом турат. Эски токтом боюнча. 10 соту жерди булар кимге берген, кантип берген ал өздөрүнүн проблемасы. 10 сотуну итак жасап бересиңер. Азыр мыйзамдаштырып буну. Себеби бул уже 291-ге жатат. Мечитке 0.48 койгон жок. Бул чечимдердин бардыгы мындай жомоктор толтурат. 0.48 кылып туруп мечитке жер калтырып бересиңер. 39 эмес. Аркасында жер. Мына мечитке, медресеге 0.48 мыйзамдуу токтомдогу жерин бересиңер. Анан калган жерлерди тосуп алгандар болсо кечирип коюңуздар, алар мыйзамдаштырылбайт. Алардын бүт бардыгы айыл өкмөттүн менчигине өтөт. Анан кийин мамлекет кандай болот, азыр дагы көрөбүз, кандай мыйзамдар чыгат. Ошонун негизинде кийин бөлүп береби, участокко бөлөбү, чек кылабы, кандай кылат, аны кийин чечилет. Бул муниципалдык менчикке өтө турган жер. Сиздики мыйзамдаштырылып колуңузга берилет. Чыгарасыңар. 10 соту сизге чыгарып берет. Болду, ошону эле эметкилечи. Калган ошо кармалган боюнча тура берсин, ар ким өзүнүн жерине пайдаланат. Сизге калбайды. 10 соту келе. Айтып атканыңызда. Жок, кече айтканды сатып алдым. Мыйзамдаштырып бербейт. Сиз сурашынсаңыз, 10 соту жер. Мен кече сиз сатып алган жерди булар азыр кошуп мыйзамдаштырып бере албайт. Сизге 10 сотту тамдын ордун мыйзамдаштырып берет. Калган 10 сотту калган сатып. Ошол мен кече сарай салгансызбы жана? Аны сарай салгансыз да. Сатып алып, аны пайдалана берип сатып алган жер. Эми ошону кошо тартканда меники мурукку бергенден аны кошо тартпайт. Сатып алган жер тартпайбы? Тартпайт. Сиздин 10 эле сотуңузду тартып берет. Бүттү. 10 сотуга документ аласыз. Ошо сатып алганда аны Onu komisya çeçeriz bol de.